Ысык көл Токой чарбасынын эмгек жамааты иш таштоо алдында турат. Токойчулар мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Нааразычылыкты 2013-2015 жылдары аталган Токой чарбасында жетекчи болуп иштеген Талайбек Содокеевдин кайрадан кызматка дайындалуусу жараткан. Анткени ал иштеген 3 жылда Талайбек мырзага 6 факт боюнча кылмыш иши козголуп, казынага 3 миллион сомдон ашык чыгым келтирилген. Содокеев деген директор болуп иштеп кеткен. Ошолду кайра жумуш ордуна коюп атат. Буйрук чыгарып. Ошол себептен ал кишини биз билебиз, кандай иштерин. Анын учурунда ар кандай мыйзам бузуулар болгон. Факт номер 1. Мыйзамсыз иш кагаздарын жазып, чарба малын жеке менчикке чыгарып берген. Факт номер 2. Чарбанын 25 бодо малын жеке кызыкчылыгына колдонуп, кылмыш иши козголуп далилденген. Факт номер 3. Көзөтүп кеткен кызматкерлерге аттарды жазып, чарбага 350 000 сом чыгаша алып келгендиги далилденген. 4-чү факт. Кызыл китепке кирген Жаншан карагайынын 208 түбүн 20 000 кайын кыйдырып сатып жиберген. 5-чи факт. Талайбек Содокеев иштеген мезгилде эсеп палатасы текшерип, 2 миллион 340 000 сом чарба казынасынан кем болуп чыккан. Кылмыш иши козголуп, сот өкүмү чыккан. 6-чы факт. Ушул күнгө чейин сот өкүмдөрүн аткарбай, кайрадан кызматка отуруу аракетин көрүп келет. Ошондо бир ооздон баары тең чогуу иштеше албайбыз. Бул адам менен иштешкенбиз. Эми ошол убагында ар кандай кыйынчылыктар болгон, иш жылган эмес деген маселе менен бүт каршы да. Жок, мен далилдеп берейин да. Жок. Мен далилдеп берейин. Биз далилдеп берейин да. Далилдегенде биринде турса, далилдегенде отчетторуңузда жанакы миллион самовольный турат го силердин учурда, силер директор болуп турган учурда. Коопсуздук кеңешке кат жолдонгондон кийин карантинге карабастан айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы агенттигинин жетекчилигине эмгек жамаат келген. Агенттиктин жетекчиси Мирслав Аманкулов маселени тез арада чечип берүүнү убада кылган. Бирок тилекке каршы убада боюнча калып, кайрадан эле Талайбек Содокеев келгени турат. Айласыздан эмгек жамаат мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго жана коомчулукка кайрылууга мажбур. Анткени кылмыш далилденген, соттолгон адамдын жаратылышты коргоодо жетекчилик кызматка келиши коррупцияга каршы күрөшкө карата диверсия болуусу анык.